Салам алейкум. Кандайсыңар? Денсаулыктар кандай турасыздар? Жакшы. Дөңгөлөк эле алалы деле келгенбиз. Ошол эле калып калдык. 6 жылдык тарыхы бар дөңгөлөкпү? 6 жылдык тарыхы бар дөңгөлөк. Жүрү эшик кармаш бойчу тигини краслетиш бойчу деп коелу, ошончо эле ошону үйрөнүп кетти окшойбуз. Посуданы жакшы жуугандыктан өстүм да дагы. Посуда жуугучтардын чоң болдум деген. Азыр бир миңдей кыргыз бар го. Лондондо эле. Лондондо. Жок, бекер да байланышачы. Ошону кээ бирөө билишпейт да. Өзүңдүн пальбом, өзүңдүн мамлекетиңде жашагандай болбойсуң да. Группалаштар көрсө каткарат го дейт. Терфайф менен ферма боюнча келген кыргыздар аябай көп келип. Лондондон Кыргызстанга салам. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Салам, Кыргызстан! Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Лондондогы кыргыз диаспорасынын активдүү мүчөсү, курулуш тармагындагы адис жеке ишкер Жоомарт Сапаркулов. Сапаркулов Жоомарт Сапаркулович 1988 жылы 30 ноябрда Ысык Көл облусунун Тоң районунун Оттук айылында төрөлгөн. Мукамбет Мамбетов атындагы Оттук орто мектебинде окуган. 2007 жылы Бишкек архитектура жана курулуштагы башкаруу колледжин бүтүргөн. 2008 жылы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин чет тилдер факультетин аяктаган. 2017 жылдан бери Лондондогы KGZ Service курулуш компаниясында прораб. Үй бүлөдө 5 бир туугандын эң кичүүсү. Атасы Сапаркул Эркинбаев архитектор прораб. Апасы Бактыгүл Отораба тарых мугалими. Жакшы көргөн иши эс алуу. Жоомарт мырза, дагы бир жолу саламатсызбы? Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанып турабыз. Рахмат. Өзүбүздүн мекендешибиз Лондондо иштеп, жашап, ийгилик жаратканы биз үчүн дагы чоң жетишкендик деп эсептелинет. Сиз азыр Лондондон байкагыңызга караганда өзүңүздү бияктагы англичаниндер сыяктуу эле кенен алып жүрөт экенсиз. Негизи өзү канча жылдан бери биякта жашайсыз? 6 жыл болуп калды. Келгениме 6 жыл болуп калды. Апрелдин 12-синде ден космонавтта келген точно. Эмнеге? Билет ошого туура келип калдыбы? Билет ошого туура келип калды окшойт. Ошо постоянно эстеп турабыз, ден космонавтта ушу Лондонго келгенмин деп. Эмне болуп келип калдыңыз эле? Келип калган мындай эле жөн эле келгем. Теп дөңгөлөк эле алалы деле келгенбиз. Ошол эле калып калдык. Дөңгөлөк болуп ушу Лондондо калып калдык. Уже 6 жыл болду калып калганбыз. Алдыңыз барабы ал дөңгөлөктү? Алдым окшойт. Рахмат, бирок бир чет калганыбыз деле жакшы эле болду. Анткени кругозор дагы өсүп, мындай өзүң дагы көп нерсени түшүнүп, уже мындай жанталашып иштеп, акчанын баркын билип, мигранттын жашоосун түшүнүп, уже кадимкидей эми ол жалкоолонбой, эми биякта ошо иштеш керек экен да, чындап элечи. Жакшы. Иштебесе болбойт да. Иштесе болбойт. Көрдүк эми жакшы, Кудайга шүгүр. Көндүк уже. Бирок сагыныч бар. Бар кеткиңиз келип туратпы? Конечно, келип. Дөңгөлөккө кайрыла кетеличи, ушу дөңгөлөк аябай кызыктуу болуп атат да бизгечи. Негизи кандай эмне дөңгөлөк керек, кышкы дөңгөлөк керек болуп турду сизге, машинаңызга, унаңызга? Жок, машинам деле жок болчу. Өзүм. Ушу дөңгөлөк алгандай эле үйдөгүлөр бар, ошо дөңгөлөк алгандай эле акча таап келсең эле болду, биз үчүн ошол эле жетет дегендей айтышты эле да, ошону коем, дөңгөлөккө жок дегенде акча таап келейин деп ошо маанисинде кеткен да. Бир тике сумма болсо да, дөңгөлөк сатып алгандай акча болсо дагы алып келе бер, жетет ошол деген мааниде. Эмнеге Лондон болду? Билбейм, ошо өзүм деле кетейин деген оюм жок болчу, Лондонго эле виза болуп калды. Кантип болуп калды виза? Элдин баары эле кетет десе эле кетип калдым. Элдин баары көп эле Америкага катышат, мисалы, Россияда көп бар. Жок, мындай как
кандай десем, ошо чоң иштеген Кыргызстанда бир байкелер менен ошолор менен тапшырып алар өтпөй алып бери өтүп калып атпайбы. Негизи алар кечикири эле да. Анан өтүп кеткенден кийин эми тур эми барып келем, жок дегенде ошо дөңгөлөк акча тартып дешип, ошо менен кетип калып. 6 жылдык тарыхы бар дөңгөлөкпү? 6 жылдык тарыхы бар дөңгөлөк. Ошо эми билбейм, чындап эле айтканда буйрук экен да. Аябай не по плану эле келип калдык. Аябай деле ашыгып келем, ушул жакта жашайм деген деле план жок болчу. Бирок Кудайга шүгүр жакшы. Кыргызстанда эмне иш кылчу элеңиз? Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштечүмүн. Биртке иштеп кеттим. Ал жерде иштеп туруп дөңгөлөк алууга мүмкүн эмес беле? Же мүмкүн беле? Мүмкүн эле болчу, просто баягы тиги тамаша катарын деле айтылган сөз да. Ошо да. Дос балдарыңар, өтпөй калган дос балдарыңар кийин келдиби же ошончо эле келбей калыштыбы? Жок, алар ошо мамлекеттик кызматта иштеген эле байкелер болчу. Алар дальше эле иштеп кетишти, ошо өзүнүн тармагы менен. Кыргызстанда эле. Алар келген жок, бир чети келбеген деле туура болуптур, эми башында кыйналдык да. Кыйналдык, көңгөнчө да канча жашообуз чындап эле жаңы келгенде бир жерге башка бир мамлекетке кайра жаңы жашоону башташ кыйын эле экен чындап. Албетте кыйын, албетте. Анча мынча Кыргызстанда жаңы башташ кыйын, анан ошо да. Анан мындай өзүңдүн по-любому өзүңдүн мамлекетиңде жашагандай болбойсуң да. Бар, денен свободный боло албайсың. А так жамандаганда деле болбойт, эми жакшы жактары деле көп, бирок билбейм, мен үчүн баары туулуп өскөн жер. А негизи кийин барам деп ойлойсуз да? Кетем. Албетте. Канча жылда пландаштырып турасыз? Барып келип эле турмай болом го дейм. Баары Кыргызстанга сагынганда баары бир 2 ай жүрүп барам, кайра келип. Буюрса ошо жайда көпкө жүрүп келейин деп 3 айда. А сиз айтып атпайсызбы? Башында келгенде аябай кыйналгам деп. Ошо эсте каларлык кандай бир эмеге эсте каларлык туш болдуңуз окуяга? Андайлар көп го дейм. Кайсы бирин эстейм деп койбойсуңар? Ресторандарда идиш жуудук. Идиш жууганда дагы азыр көп нерсеси эсиме чыгып атат. Так мындай башка бир балдарга айтып берсең, жөн эле күлдүртүп аябай айтып бересиң да, бул нерселерди. Конечно, толтура жакшы күндөр өтүп, идиш жууп эле мындай кандай жумуш оор, башында 12 саат, 13 саат иштейсиң. Бир местада эле туруп эле жууй бересиң да. Колдор шишиги чекти. Колдор шишип, баягы эзилип, сууда туруп берген эмеси бар го. Башында ошентип иштеп жүрдүк. Бирок эч кимге айтпайсың дегендейчи, тиги Кыргызстандалар чалса банкта иштегендей болду эле өзүнчө эле. Банкта стажировкадамын деп. Банкта стажировкадамын деп кой эле. Ошонан азыр эми ошо акырындык менен ошол мындай биринчи башында ошондойду көрүп, анан акырындык менен өсүп, уже өзүңөн өзүң эле Лондон өзү эле жайгаштыра баштайт, жеңилдетип эле. Азыр ошо дос балдар менен мамлекеттик курулуш тармагында иштеп атабыз. Өзүнчө. Үйлөрдү жасап. Силер мамлекеттик кызматта Кыргызстанда иштеп жүрүп, анан виза тапшырып, анан канча бир адамдын арасына силер өтүп кеттиңер. Анан виза бүттү, колуңарга алдыңар, Бишкектен келдиңер бул жерге. Бияктан бирөө жарым тозуп алдыбы силерди, мындай кандайдыр бир бияка жаңы келгенде тозуп алды десем болот. Бияктан ошо Нурдин майке жардам берди, ошо диаспоранын лидери, ошол тозуп алып, ошонун үйүндө жашадым. Аларга да рахмат дегендей башында көрсөтүштү. Жакшы эле. Кыргыздар дагы аябай ынтымактуу жардам беришти. Келип тозуп алып, анан эң биринчи эле сиздин кылган ишиңиз эмнеден башталды? Эң биринчи эле идиш жумайдан башталды. Быстуулда деп туруп эле. Бутка келтеген галош сыяктуу немен кийип эле шалпылдап, тил да билбейсиң да. Силер тил билбей келдиңиздерби? Тил билбей келдик. А мамлекет тарабынан виза тапшырганда бир кандайдыр бир программанын негизинде келиш керек эмес беле? Жок. Биз негизи как турист катары келгенбиз да. Жөн эле кыдырган, келип анан. Бирок визаны оңой эле алдыңыз беле? Визаны оңой эле алдым. Биринчи эле жолудан. Биринчи эле жолу сразу. Удачно болуп кетти окшойт. Кара кыздын агынан эмес, багынан дегендей. Ушундай болуп кетти. Анан ошентип идиш жууп канча ай иштедиңер? Идиш жууп көп эле иштедим.
Идиш жуугандан башка өнөр жок болуп калды да. Стройкада эчтеке кыла алган жокмун. Бирок идишти жакшы жуудум да, таза. Мурдак иштеп кеткен жерлериңизден кайра чалып кел. Жок, кел деп чакырат. Мен ошо посуданы жакшы жуугандыктан өстүм да дагы. Посуда жугуштардын чоңу болдум деген. Анан ошентип чоңу болуп канча дагы иштедиңер? Ой, чоңу болуп бир 2-3 ай иштедим. Андан кийин неме кургуч бар экен да, бул японский ресторан эле да. Мындай орусчасы проун деп коет да. Ой, англисчеси. Орусчасы жана буттар бар мындай креветки. Креветки. Ошону булар майга курушат экен да. Унга чылап туруп майга куруп, ошондой кургуч болдум да. Жалаң ошондой куруп. Жок, андай ошондой кургуч болдум. Посудомойщиктен кийин. Чыргап эле калдыңарбы, колуңар суу? Соодум эле. Анча-мынча жеп койсоңуз деле болот. Конечно, каалашыңызча жейсиз. Урдум го. Азыр көргүңөр келбей калдыбы? Жок, именно ошону жеген жокмун. Анткени коркуп жей албайт элем да. Эмнеге? Ой, билбейм, буттары бар го, страшный. Түрүлөй курчу эмес бериңер деги? Жок, Кудай сактасын. Анан неме? Кайлардай болду. Мындай японский ресторан болгондуктан эмеси дагы жеңил болду. Идиштери жууганга жеңил да, эме. Майлуу жешпейт да алар. Май жукпайт, Анан идиштерин да мынтип койсоң эме татыз болот. Анан бир жолку эле колдонгондойго кагаз ыргытканга эле ылайыкташтырылган, аякта ошондойбу көбүнчө? Жок, посудалар бар, необычный. Чокодун. Атайын мындай посуда моечуна машинка болбойбу негизи? Бар андайлар дагы, бирок 100% кетирбейт да алар деле. Чала кетирип коёбу. Жумуш аякта бүткөндөн кийин дагы баягы темирлер дагы жанагындай темир идиштерде болот го тамакчы, ошолор дагы аңар жуулбайт да. Баары бир деле колго жууш керек болот турбайбы? Канча саат иштечилеңер? 12 саат иштечим. Кечке туруп. Бир месте да 12 саат. Башында да эми. Андан уже өсүп, тил үйрөнүп, чоңоюп деген. Анан кийин ал жерден кандайча азыркы сиздин тармагыңызга кантип өтүп кеттиңер? Бул внезапно болуп кетти окшойт. Ошо негизи рестораннын жумушу деле жагып жүргөн, поварлыкка делечи. Сиз поварлыкка жада жеттиңиз? Креветкеден кийин поварга өттүңүз? Ой, шеф-повар болуп кеттик да. 6 жыл мурун Кыргызстандан жаңы келген 26 жаштагы жигитти Лондондогу кыргыз диаспорасынын лидери Нурдин мырза өзү тосуп алган. Жумуш маселеси чечилген чекти 3 айдан баштап коомдук тамактануучу жайларда ар кайсы кызматтардан тарта ашпозчулукка жеткен убакыт 3 жылды чапчыган. Жумуш табыш деле аябай жеңил эмес. Бияктабы? Бирок азыр жакшыраак болуп калды го, мен келген убактачы. Документсиз огой менен жумушка киргизбейт. Документ обязательно болуш керек. Эгер канчалык документ жакшы болсо, ошончо көп возможностьтор бар берди. Сиз турист катары келгенсиз да, туурабы? Мен башында турист катары келгем. Анан кайра аны башка рабочий визага алмаштырыш керекпи аны? Кандай кылыш керек? Ооба да. Ошол кармап кеткен да. Ошо кашайт. Туруп аткан жерден. Ошо Нурдин майкенкиненби? Жок, көчүп келгенден кийин. Түн саат Танк саат 4-тө, 5-те тарсып кирип келип эле. Салып кетишкен. Туристский виза эле да. Ооба да. Ошо да. Иштейин, жашайын болуп кетти. Ошондон кийин эле документация өзгөрүлүп кетти окшойт. Ата кетейин эмес болчумун, эмне кетейин деп жүргөн нерсе, кетейин деп калсаң. Кармалып калып эле анан өздөрү бир күн камашты, бир күн жаттым. Бир күндөн кийин эле временный пропуск берди. Анан ошо удачно болуп эле биякта деген көбүнчөсү беженство тапшырышат да. Биздин кыргыздарбы? Кыргыздар, казактар, өзбектер. А мен андайга такыр эмем жок эле да. Анан бир спонсор болуп байкелер. Спонсорский. Кыргыз байкелер, Көбүнчө Кыргызстандан келеби балдар? Көбүнчө Кыргызстандан келет. Канча бала келди башка Кыргызстандан? Кыргызстандан общий мен негизи былтыр, анан быйыл көп келди. Жанагы TR5 менен ферма боюнча келген кыргыздар аябай көп келип, фермада жумушу кичине кээ бирөөнү аксап, мындай жакшы болбогондор Лондонго келип, биякта ушу менде да иштешти. Башка жактардан да жумуш таап берип атты. Ошо бир где-то азыр бир 1000дей кыргыз бар го дейм. Лондондо эле. Лондондо.
А сиздин тармагыңызда? Менин тармагымда көп. Бул жолду турду канча вакыт? Именно чогуу менен иштеген кыргыздарбы? Именно чогуу менен иштеген кыргыздар бир 50дөй го. Кыз балдар. Балдар. Кыздарчы? Кыздарга жок го дейм. Кыздарга жумуш жокпу? Кыздарга жумуш жок, балдарга эле. Кыздарга эми кээде болуп калат, баягы объектини бүткөндөн кийин тапшырарда ичин жыйнап, тазалап где-то бир ай иштешет. Андан кийин уже жумуш жок. Кандай жолдор менен келет? Негизи мындай эле келет да. Көбүнчөсү азыркысы эме менен келип атышат. Терпайт менен. А так рабочий виза кылса болот. Тил билсе биз деле спонсор болуп TR2-сын алып келип бере алабыз да. Бишкектен тапшырат, анан Бишкектен тапшырат. Бишкектен тапшыргандан кийин жанагындай экзаменден өтөт го. B1 деп коет, ошону өтсө эле болду, калганын өзүм бияктан ошо документтерин тууралап берем. Ошондо билеттерин, визаларын өздөрү төлөп келишет да эле? Билетин өздөрү төлөп келет, визаны тиги консулский сборду өзүм төлөйм тияка. Спонсор болуп атат да. Өзү. Келгенден кийин биякта жатаканасы, тамак ашы кандай болот? Жардам бересиңер да? Ага деле жардам беребиз. Мисалы жеген тамагына отдельный төлөйбүз. Немесине квартирасына эгерде башка жерден объект алып калсак, жатаканасын бекер кылабыз. Эгер Лондондо болуп калса, анда жатаканасына төлөш керек болуп калат өздөрү эле. Ошондо келгендердин арасында мындай тил билгендер болгону жакшы да? Жок, ошо тил билгендер келет да. Тил билгендерди алып келе алабыз. Экзамен өтпөй калат. Аларды алып келе албайсыз, экзамен өтөй. Жок, фермага тил билбегендер деле. Фермага боло берет. Жок, мен эмени айтып атам, спонсорский рабочий визаны. Негизи мындай базовый английский билиш керек да? B1 деп коет, ошо B1 ошо базовый кичине өйдөрүп коет. Ферма деп келип, анан сиздерге иштеп атпайбы? Ошо негизи мыйзамдуу. Кээ калып калып эле иштеп атышат да, мыйзамсыздар деле бар анча-мынча. Мисалы биздин билишибизге караганда, фермага TR5 берип атканда 6 ай барып кайра келиш керек. Ооба, көбүнчөсү эле кетип атышат. Анан кайра келет. Визасы бүтүп калгандачы. Кайра барып, кээ продлевать этип келет. Кайра башка виза менен келет да. Жок, кээ ошол эле ферма менен келип атышат окшойт кайра. Ата кайра келиш кыйын го. Документ керек по-любому. Документи жок иштеш кыйын. Зарплатасы да жакшы болот, жакшы. Эгер документи жок болсо, документи жок жерге иштеп калса, компанияга аябай чоң эме да. Жанагындай эме салынат да. Бизче айтканда штраф. Аябай минимум 20 000 фунт салынат. 20 000 фунттун где-то $27 000. $26 000. Ошондо компанияга салат. Компанияга салат. То, что документи жок адам иштеткени үчүн. Компанияга анда эч ким кыта турбайбы? Ооба да. Эч ким рисковать эткиси келбейт да. Ошон үчүн документ керек да. Налог төлөш керек да. Турист катары келип анан иштесе болот. Жок, болбойт. Турист эчтеке кыла албайт. Жөн эле келет, сүрөткө түшөт. Кайра кетет. Чача-пача Макдональдс жейт да кетет кайра. Майгез уланталык. Жанакы айткандай, бияктагы Лондондогу кыргыз балдардын ынтымагы, кандай бири-бириңиздерге жардам, бири-бириңиздерге жөлөк болгон сыяктуу. Сизге да жардам берген, анан сиз дагы көп балдарга жардам берсеңиз керек. Көбүнчө кандай көйгөй менен кайрылышат сизге? Жумуш. Жумуш. Здоров, ден соолук. Анан эме? Ден соолук болгондо, бияка келгенде ооруп калса эгер, жардам керек болсо. Ооба. Көбүнчөсү келгендердин көбүнчөсү баягы ооруп калса, ден соолук эме тил билишпейт да. Анан больницанын системасын билишпейт да. Мисалы көбүнчө келгендер эме депчи, ооруп калса акча деп үйдө эле жатып беришет да, кыйналыпчы. Акчаны аябпы? Жок, бекер да больницачы. Ошону кээ билишпейт да. Маалымат. Анан кээ коркот да, баягы. Анан ошолор ошого анан ден соолук боюнча ошо. Маалыматтын аздыгынан. Так, анан эме? Жумуш боюнча кайрылышат. Жумушта бергиле. Анан документация боюнча кайрылышат. Кантип калсак болот, эмне кылсак болот деп. Анан ошондой көйгөйлөрдөн кайра кантип келсек болот деп. Биякта медицина бекерби? Медицина бекер. TR5 менен келсе делеби? Бекер. Мигранттарга делеби? Мигранттарга деле бекер. Булар бөлбөйт да. Баары мындай мигрантсың, деп бөлбөйт да, карайт. Таптакыр эле бекерби? Таптакыр эле бекер.
тиштен башкасы. Тиш доктордон башкасынын баары бекер. Кичинекей балдардычы? Кичинекей балдар бекер, мектеби бекер. Жакшы экен да. Жарагандай рактар бар го. Ошондой бекер эле карашат. Анысы жакшы экен, Просто мамлекет тарабынан жанагындай ооруган адамдарга инвалид документ болсо инвалидте төлөйт го. Буларга андай документ жокса төлөбөйт, бирок медицинасы полный бекер. Дарысы бекер, операциясы бекер, баары бекер да. Бирок жанагындай документи жок болгондуктан жанагындай мамлекеттен бериле турчу жанагындай акча болуп калса, жана катуу ооругандаргачы андай берилбейт. Бирок медицинасы бекер. Мындай биякты карагандай эле карашат, элдин бирдей окшош. Анан аны кандай билишпейт ал нерсени? Эми заграницага көбүнчөсү мамлекеттерде заграницаларда бекер эмес го дейм, көп мамлекеттерде ошон үчүн. Алар ошондой деп эле ойлошот го дейм. А эгер бияктан балалуу болсочу? Эгер бияктан балалуу болсо, бияка каттайт, бияка каттырат. Ата-энесинин документине да жараша да, эгер бияктыктар болсо, анда бияктан эле алат. Эгер документи жок Британиянын жарандыгын береби? Берет. Балага метрикасын берет да. Метрикасын, да? Бала, по-моему, мен калп айтпасам, бир нече жашка чейин, 18 жашка чейин бала документально жүрөт, андан өзү тандайт го дейм. Же калат, же кетет. Жок, мисалы, мигрант болуп келип ата-энечи, анан бияктан балалуу болушса? Баланы бияка каттайт, метрика. Каттайт, бирок жарандык бербейт. Пока жарандык бербейт. Бирок канча бир 6-7 жашка чыкканча ата-энеси ошондойнан документ алат да, ата-энеси. Баласы аркылуу документ алса болот. Баласы аркылуу жарандыктан алат. Жарандыктан. Медициналык жардам баардыгы бекер болот. Баардыгына бекер, төрөт, мөрөт баарына бекер. Анысы жакшы экен, Ооба. Сиздер ошол мисалы кыргыз диаспоранын активдүү мүчөсү катары атайын мындай маалымат таратып, ошону бияка келгендерге айтып, негизи тайпаңар болсо керек да биякта. Жолугуп турасыздар, туурабы? Ооба, чогулуп турабыз, турнирлерди өткөрөбүз, футбол, волейбол. Могу Кудай буйрса, июнь айында дагы бир чоң турнир өткөрөлүп деп атабыз. Общий кыргыздарга, Англияда кыргыздарга Ричмонд парк өткөрөбүз буйрса. Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды Англияга жумушка баруунун талаптары тууралуу маалыматта англис тилин билүү талап кылынбайт, бирок жумушка орношууда чоң артыкчылык болорун каарманыбыз дагы бир ирет баса белгиледи. Эмне талабын аткаш керек? Келип эле андуши жашаш керек го дейм, таза эле. Андан башка эчтеке эмеси жок. Мисалы, кандай талабын? Болгон эмне документ эле? Документ. Документ боюнча да азыр көйгөй болуп атпайбы? Көбүрө алдап кетип атат дейт, Келе турган адам тилди действительно окуш керек да, окуп эле окууга өтүп, же болбосо жанагындай мен айтып аткандай жана биз документ кылып беребиз, спонсорский виза, ошондойлорго эле өтүп эле легальный түрүндө келишсе жакшы да. Биринчи эле тил экен да. Биринчи эле тил. Тилди канчалык жакшы билсеңер, тилди канчалык жакшы билсе, ошончолук возможностьтер көп да. Мындайча айтканда, бир тилди үйрөнсөң, сен 2 адамсың да. Дагы бир тилди үйрөнсөң, 3 адамсың. Дагы бир тилди 4 адам. Мындай өзүң бөлүнүп кете бересиң да. Башында чогуу коллегалар иштеп атканда түшүнбөйсүң да. Мындай чогуу иштеп атса, алар сөгүп сагып атса, сен түшүнбөй эле адуши кабыл аласың да. Мага жаман приятный айтып атат окшойт деп элечи. Кийин уже мындай алардын тонуна дагы карайсың да. Катуураак урушсам, о сөгүп атат мени депчи. Сезип баштайсың. Анан уже акырындык менен өзүң издене баштайсың да. Могу ответ берейин депчи. Ушу эмне деп сүйлөп атат болду экен деп эле өзүң ошол сөздү жаттап калып эле, анан ачып карап эле, ой, мына сөгүп аткан турбайбы деп. Уже мындай уличный эмелер кетип баштайт да. Терминдер. Уже иштегенде бияктан көбүнчөсү эле ошондой сүйлөшөт да. Биздикине окшоп жана мектептен окутат го, аябай литературный түрүндөчү. Андай деле эмес да. Аябай катуу окуп келген балдар деле бияктан башында түшүнбөй кыйналышат да. Чисто английский башкача экен дешип. Бияктын өзүнүн диалектиси бар окшойт, диалектиси бар. Ар бир эмес биздикиндей эле ошо, мисалы, Ливерпуль жактар башкача сүйлөшөт, Челси башка, мисалы, Лондон башкача сүйлөшөт.
Шотландия вообще башкача, түшүнбөйсүң. Бири-бирин түшүнбөйбү. Жок, мындай акценттер башкача да. Жок дегенде бири-бирлерин түшүнөбү? Мындай түшүнүшөт. Бирок бар да. Мисалы, бизге оорураак да, англичандер өздөрү сүйлөшөт. Бизге мисалы шотландский, английский түшүнүш кыйын да. Негизи английскийди үйрөнөм деген адам болсо, ушундай бир английский мындай фирмага же бир мындай ресторан же болсо ушундай жерге кирип алсаң, бир 6 айдын ичинде жөн эле бадылайт го дейм. Үйрөнүп чыгабы? Жом аябай кыйналып окуганча менин оюм боюнча да. Англичан бир 3-4 кишини менен дос болуп ошо менен жүрсө, батыраак үйрөнөт да. Бирок андай жумушка тил билбесе албайт да. Жок. Мен именно жумуш деген жокмун, мисалы. Дос кылып, чогуу жашап, же болсо мындай не обязательно мындай эмеге идиш жуганга тилдин деле кереги жок. Ошол жактан тилди үйрөнүп, ошол жактан кирип алып, ушундай жерге кирип, англичандер бар жерге кирип алып, ошолар менен сүйлөшүш керек. Лондон жаштарын бириктиребиз деген Жоомарттай кыргыздын уулдары өзүнүн аракетчилдиги, позитивдиги менен эмгектин эбин таап, ийгилик жолуна түшкөндөр басымдуу экендиги бизди абдан кубандырды. Жоомарт мырза, сизге чоң рахмат. Ушул биздин Улуу Британиядагы мекендештер жөнүндөгү передачага катышып, ага өзүңүз меценат болуп, бизди ушул жерге чейин чакыруу берип, андан сырткары бүгүн ушул жакшы ой максаттарыңызды, кеп кеңешиңизди жаштарга айтып бергениңиз үчүн анан биздин атыбыздан электерди кабыл алып коюңуз. Алыс жерде жүрөсүз, башыңыз аман болсун. Рахмат, чоң рахмат. Көмөк коелу мына. Айма бул биздин адамдар өнөктөшүбүздөр кичинекей белек. Рахмат. Лондондон Кыргызстанга салам.